Улуттук каада салт таалим тарбияны өзүнө камтыган Манас эпосун башталгыч класстын окуучуларынан тарта таанытууну жана жайылтууну колго алган Кенжеке Кадыр Алиева Нарын облусундагы Манас изилдөөчүлөрдүн бири. Улуу эпоско үңүлүп 10 жыл ичинде илимий ишин даярдаган каарманга кесиптешим жолугуп келген. Негизги багытым ушул Манас, Семетей, Сейтектеги этнопедагогикалык баалуулуктарды 20 жылдан ашы убакыт Манас эпосундагы кызыктарга, андагы таалим, тарбия, каада, салт, үрп-адат, дегеле кыргыздын жашоо шарттарына кызыгып, аны изилдеп келе жаткан Кенжеке Кадыр Алиева Нарын облусундагы бирден бир Манас изилдөөчү. Буга чейин эпостогу таалим, тарбия, каада, салт тууралуу 30дай макала жазып, 2 колдомо китеп чыгарган. Манас, Семетей, Сейтек деген көк чоң китептер бар эле. Ошолордон атам окуп берчү, биз окуп берчүбүз. Анан өзү да Манас айтчу. Ошол дагы себеп болду. Аны өзүм деле айта албайм, бирок эмнегедир ошол бала кезимден эле Манаска болгон кызыгуум бар. Анан жумушта иштегенде дагы ошол адегенде алгач мен китепканада иштеп калдым. Ошол китепканада иштегенде ошол багытым педагогика, ошол учурда Манастын дагы улуу педагогика болду да. Учурда Кенжеке Кадыр Алиева башталгыч класстын окуучуларына Манас эпосун таанытуу аракетиндеги иштер менен алек. Тагыраак айтканда, окуучулардын этно-маданий баалуулуктарын Манас эпосу аркылуу өркүндөтүү боюнча өзүнүн диссертациялык ишин жазып, аяктоо алдында турат. Бул эмгекке толугу менен 10 жыл убакыт кеткен. Аламдашуу убагындагы бир биздин балдардын башка бир каналдарга кирип кеткен бир жагдайлары тууралуу коркунуч болду да. Анан ушул класстан тышкаркы учурда мектептерде ишти алга койсок, ошондо биз ошол Манас эпосундагы этнопедагогикалык баалуулуктарды ошол класстан тышкаркы учурда ата-эне, мугалим, окуучу менен биргелешип бир жакшы багытта алып кетсек деген ой менен ушул теманы алдым. Манас тууралуу жомогумду айтып берейин. Каарманыбыз бала тарбиялоодо дагы өзгөчө ыкмаларды пайдаланат. Неберелерине эрте жаштан баштап эле улуу эпос менен тааныштыруу аракетин баштап, андагы каармандардын баяндарын чечмелейт. Айкөл Манаска булаң, атаңдын жайын сурасаң, алды жагын карасаң, арстан шердин сүрү бар. Арт жагын карасаң, 6000 эрдин күчү бар. Вантоо деген жер экен, Вансуу деген эл экен. Вансу элдин башчысы Ванхоо төрө баш болуп, багындып деп Манаска вай-вайлашкан кез экен. Бабаң бакай кеп айтат, балдарың уккундап айтат. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп кетти кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет. Кенжеке Кадыр Алиева учурда Сатыбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесипке кайра даярдоо борборунда эмгектенип, мугалимдердин билимин жогорулатууга дагы салым кошуп келет. Гулера Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкөдө эми.